Батага муктаж элбиз да. Бул аябай кандай жакшы нерсе. Себеп дегенде эзелтеден ушу элден бата алалы деген баягы максаттын аркасында ушундай той берип атабыз, ушунча элди чакырып атабыз. Канча бут кирсе кут кирет деген дагы сөз макал бекеринен эмес. Анан мыйзамдын иштелип чыгып атканы, мыйзам сунушталып атканы мен аябай эле колдойм да. Негизи бул муниципалдык мамлекеттик кызматтарда атат. Деги эле мындай мыйзам жалпы эл үчүн деле, жалпы калк үчүн деле жаралса жакшы болмок деген бир оюм бар да, түздөн түз. Себептен элибиз ошого даяр болуп калдык. Жанагы эмне болуп калды бизде азыркы учурда тойдо бала ошол 2 жаштын бактысы эмес, бактысынан мурда ушул бизде бу жогоруда айтып кеткендей көрсөтүүдөн дагы бул туура эмес болуп калат. Намыс үчүн тойлорду жасап атабыз да. Ата энелерибиз көп учурларда өздөрү аш болуп, мисалы, тиги Ташмат өзүнүн баласын үйлөгөндө мага таза калпак менен таза жоолук бердиле, биз деле ошондой өткөрөлү деген атаңдашуу жол менен. Же болбосо атаңдашпаса дагы уят, биз ошо эл катары өткөрбөсөк деген сөздүн жыйынтыгында жанагынтип чоң тойлор келип атат. Аркасында эмне? Баягы сөздүн жаштардын сөзү менен айтканда понт үчүн той болуп калып атат да. Катар-катар машина миниш керек, катар-катар бир фуршеттерди уюштуруш керек. Анысы кажети барбы жокпу? Тойдо 300-400 адам келет, 500гө чейин келет. Кээ бирки адамдарды, инсандарды, мисалы, үйлөнүп аткан биз өмүрүбүздө биринчи жолу көрөбүз. Мүмкүн акыркы жолу да көрөбүз да. Келет, сүйлөшөт, тамак жеп кетишет. Мунун бардыгы жыйынтыгында жанагынтип ысырапчылыкка алып келип атат. Жанагы чыгыш элинин бекеринен макал жок болсо керек, бош чара көбүрөөк катуураак тарактайт дегенчи. Ошондуктан менин оюмча бул нерседен дагы өтүп аткан бул мыйзам чектүү эле бир процесс деп эсептейм. Маңызында эмес, формасында көбүрөөк болуп кетип атабыз да.